Саламатсыңарбы балдар? Көгүлтүр экранынын алдында ыңгайлуу отуруп бүгүнкү сабакка көңүл бөлгүлө. Биздин бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз бул селекция, селекция жөнүндө түшүнүк. Вавилов азыркы селекциялык тандоого негиз салуучу деген тема боюнча токтолобуз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө негизинен биз эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлөбүз? Биринчи, селекция жөнүндө жалпы түшүнүк алабыз. Андан кийин селекциянын максаттары менен таанышабыз. Ошондой эле Николай Иванович Вавиловдун селекция илимине негиз салуучу катары таанып билебиз. Демек биз бүгүн селекция боюнча көбүрөөк түшүнүк алат экенбиз. Бардыгыңардын эсиңерде болсо керек, биз өткөн сабакта генетика жана эволюция деген темага токтолгонбуз. Бул эволюция албетте бул тирүү организмдердин же болбосо өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жаңы түрлөрүнүн пайда болушу бул эволюциялык жол менен пайда болот деп токтолгонбуз. Ал эми ошол эволюциялык жол менен өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жаңы түрлөрүнүн пайда болушу бул генетикалык өзгөргүчтүккө алып келет. Ал эми селекция болсо ошол эволюциянын эле бир түрү болуп саналат. Башкача айтканда, эволюцияда өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жаңы түрлөрү пайда болсо, ал эми селекцияда болсо бул өсүмдүктөр менен жаныбарлардын, мисалы үчүн өсүмдүктөрдүн жаңы сорттору, ал эми жаныбарлардын жаңы породалары алынат. Анда селекция деген түшүнүк эмне деген түшүнүктү билгизет. Бул селекция латын тилинен алынган селекто деген, бизче которгондо тандоо же ылгоо дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин эле мындан 10 000 жыл мурун Египетте силер сүрөттө көрүп тургандай мүйүзү жок уйду саан катары колдонушкан экен. Анда бул селекция же болбосо тандоо ылгоонун негизинде мындан бир нече миң жыл мурун адамдар өзүлөрүнүн жашоосуна ылайыктап ушул жапайы жаныбарларды колго үйрөтүшүп, кадимки үй жаныбарларга айландырган. Же болбосо жапайы өсүмдүктөрдү башында бардыгыбыз тең жакшы билебиз, бул адамдын келип чыгышы боюнча токтолуп келгенде, бул адамдар өзүлөрүнө азык катары жапайы алмаларды же жапайы мөмөлөрдү терип келсе, кийин аларды акырындык менен өзүлөрү колго өстүрө башташкан. Мына ушул өсүмдүктөрдү колго өстүрүүнүн негизинде алардын сапаттуулуктары жакшырган. Же болбосо, демек, жаныбарлардын бүгүнкү күндөгү үйдөгү үй жаныбарлары жана маданий өсүмдүктөрдүн түпкү тектери анда бул силер сүрөттө көрүп тургандай жапайы тирүү организмдерден келип чыккан экен. Анда биз мисалы үчүн бүгүнкү күндөгү үйдө колдонуп аткан кара өрүк боюнча токтолгонбуз. Бул жапайы өрүктүн аргындаштыруу менен алынган. Же болбосо биздин бүгүнкү үйдөгү дайыма колдонгон алма, же болбосо капустанын бир нечелеген түрлөрү, булардын бардыгы тең жапайы өсүмдүктөрдөн. Же болбосо койдун түпкү теги муфлон, азыркы ошол муфлондон бүгүнкү үйдөгү койлор. Же болбосо бүгүнкү күндөгү биздин жылкылар, алардын түпкү тектерин бардыгыбыз тең жакшы билебиз, куландан келип чыккан деп айтканбыз. Же болбосо үйдөгү өрдөк каздар, булар дагы жапайы өрдөк каздардан үйгө үйрөтүү аркылуу гана пайда болгон. Же үйдөгү кадимки биздин үй иттери, булардын түпкү тектери бул жапайы жаныбарлар болуп эсептелет. Өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түпкү тектери бул адамдардын өзүлөрүнө ылайыктуу керектүүлөрүн колго үйрөтүү аркылуу аларды үй жаныбарлары жана маданий өсүмдүктөргө айландырышкан экен. Анда селекциянын эң негизги максаты эмнеде деген суроо туулат. Селекциянын эң негизги максаты биринчиден бул өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн жана сапатын жакшыртуу болуп саналат. Мындан башка ооруларга туруктуулугун жакшыртуу. Селекциянын экинчи максаты бул ооруларга туруктуулугун жакшыртуу.
өсүмдүктөр болобу, жаныбарлар болобу, буларды маданий жана кол үйгө үйрөтүүдө алардын сапаттуулугун жакшыртуу селекциянын негизинде ишке ашырылат экен. Мындан башка дагы мына ушул селекциянын кийинки максаты бул породаларды, сортторду талапка ылайык жаңыртуу болуп саналат. Мындан сырткары экологияда породалардын жана сорттордун эпке келгичтигин арттыруу. Башкача айтканда бул эпке келгичтигин арттыруу деген бул бизде үйдөгү үй жаныбарларды же болбосо маданий өсүмдүктөрдү өстүрүүдө ар бир алкактын өзүнүн экологиялык шарттары бар. Мына ошо өстүрүлгөн өсүмдүк менен жаныбарлар сөзсүз түрдө ошо курчап турган экологиялык шарттагы алкактарга дал келиш керек экен. Анда биз кандайдыр бир селекциялык жол менен өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун же болбосо жаныбарлардын жаңы породасын өстүрсөк, анда бир өлкөдөгү өстүрүлгөн селекция экинчи бир өлкөдөгү өстүрүлгөн селекциянын экологиясына дал келбей калышы да мүмкүн экен. Ошондуктан селекциянын эң негизги максаты ошол кайсыл өлкөдөгү өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун жана жаныбарлардын жаңы породаларын алып жаткан кезде сөзсүз түрдө ошол алкакка ылайыктуу кылып, анан гана аргындаштыруу менен селекцияны алат экенбиз. Албетте, бул селекция өзүнөн өзү пайда болбойт. Селекцияны мен жана башында айттым, бул тандоо деп айттык. Демек, бул селекция табигый тандоо эмес, бул жасалма тандоого кирет. Биз бүгүнкү күнгө чейин ушул эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрү деген темага токтолгон кезде айтканбыз өткөн сабакта, бул эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрү биринчи табигый тандоо, жашоо үчүн күрөш жана тукум куучулук жана өзгөргүчтүк дегенбиз. Мына ошонун ичинен тандоону эки чоң топко бөлгөнбүз. Табигый тандоо, анан жасалма тандоо деп. Анда жасалма тандоо бул селекциянын өзү болуп саналат экен. Мына ушул селекция боюнча эң көрүнүктүү иш жасаган окумуштуу бул орустун улуу окумуштуусу, ботаник, академик, селекционер Николай Иванович Вавилов болуп саналат. Николай Иванович Вавиловдун эмгектери бүгүнкү күндө даана же болбосо азыркы кездеги адамдардын жашоосу үчүн бул ушунчалык көп кам көргөндүгүн эми гана аныктап билишти. Башкача айтканда, бул Николай Иванович Вавилов селекцияны өндүрүү бул өсүмдүктүн түшүмдүүлүгүн, жаныбардын сапаттуулугун жакшыртат деп айтып келген. Николай Иванович Вавилов өзүнүн ушул өмүр жашын бүт бойдон өсүмдүктөрдүн селекциялары боюнча изилдөө менен гана өткөргөн. Бул өзүнүн экспедициялык топтору менен мурунку СССРды бүт кыдырып чыккан. Андан сырткары бул Түштүк Азия, Борбордук Азия, Түндүк Азияны, Африканы өзүнүн экспедициясында, ошондой эле Түштүк Американы бүт кыдырып чыккандагы, ошол кайсыл жерге, кайсыл өлкөгө барса, Вавилов ал жердеги алган өсүмдүктөрдүн сортторун жана жаныбарлардын породаларын абдан изилдеп карап, алардын ичинен өзгөчө бул дан өсүмдүктөрүнө абдан чоң көңүл бөлгөн. Мына ошол дан өсүмдүктөргө чоң көңүл бөлүүдөн ал ар кандай кыйынчылыктарга туш келген. Башкача айтканда, ар кандай коркунучтар болгон. Бирок ошого дагы маани бербей, канчалык кыйынчылыктар жырткыч жаныбарлардын арасында калып калган күндөрү да болгон. Деңиздердин, океандардын үстүнө түшүп калган күндөрү болгон. Каракчылардын колдоруна түшүп калган күндөрү болгон. Ар кандай ар бир өлкөнүн талап тоноолоруна да туш келген. Бирок бул Вавилов ушунчалык шайыр, ак көңүл, илимдүү адам болгондуктан ар бир өлкөнүн элдери менен тил табыша алган. Мына ошол өлкөлөрдөн алынып келинген, силер көрүп аткандай, буудайдын ар кандай сортторун ал өзүнүн мекенине, башкача айтканда, Москвага жөнөтө баштаган. Бул Вавиловдун жалаң ушул дан өсүмдүктөрү боюнча иштөөсүндө бир гана экспедицияда иштеген жандоштору гана эмес, өзүнүн жубайы дагы чоң жардам берген. Башкача айтканда, бүгүнкү күндөгү ушул селекциялык академия
же болбосо Вавиловдун таап изилдеп кеткен өсүмдүктөрдүн жаңы порода жана сорттору боюнча бүгүнкү күндө дагы эмгектери ушул сакталып келген. Бул Вавилов негизинен ушул ар бир өлкөдөгү өскөн өсүмдүктөрдүн сортторун карап чыккандагы мына ушул кароонун негизинде кайсыл жерде же кандай өлкөлөрдө кайсы өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү жогору болот жана анын сапаттуулугун жогорулатыш үчүн канча деген жылдар керек болот, мына ушулардын үстүндө изилдеген. Мына ушул изилдөөсүнүн негизинде Вавилов төмөндөгүдөй өсүмдүктөрдүн келип чыгышын ал 7 борборго бөлгөн. Башкача айтканда, маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана көп түрдүүлүк борборун 7 борборго бөлгөн экен. Анын биринчи борбору бул Түштүк Азия, же болбосо тропиктик Индия, Индокитай, Түштүк Чыгыш Азиялары кирген. Бул өлкөлөрдөн күрүчтүн, балкамыштын же болбосо бүгүнкү күндөгү кант троснигин, бадыраң, баклажан сыяктуу өсүмдүктөрдүн мекени ушул Түштүк Азия, тропиктик Индия, Индокитай, Түштүк Чыгыш Азия экендигин изилдеген. Башкача айтканда, маданий өсүмдүктөрдүн 50% ушул Түштүк Азияда экендигин изилдеп чыккан. Кийинки экинчи маданий өсүмдүктөрдүн келип чыккан борбору бул Чыгыш Азия борбору болуп саналат. Чыгыш Азияда буга Кытай, Япония, Корея өлкөлөрү кирген. Мына бул жерге барганда ал бүгүнкү күндөгү бардык СССРга, мурунку боюнча СССРга тараган өсүмдүктөрдүн топторун мына ушул жерлерден ал жыйнап келген уруктарын. Ага буурчак, таруу, мөмө жемиш, кара өрүктөр, алча, ошондой эле бүгүнкү күндөгү 20% маданий өсүмдүктөрдү мына ушул Чыгыш Азия борборунан жыйнап келген. Кийинки борбор маданий өсүмдүктөрдүн келип чыккан кийинки борбору бул Түндүк Батыш Азия болуп саналат. Түндүк Батыш Азияга Кичи Азия, Орто Азия, Иран, Афганистан жана Түндүк Батыш Индия кирет. Бул жерлерден көбүнчөйүн ал пахтаны, чайдын түрлөрүн, анын уруктарын СССРга тараткан. Кийинки 4-чү алкак бул бүгүнкү боюнча Абиссиния борбору деп аталат, же болбосо бул Африкада. Мына ушул Африкада же Абиссиния борборунда катуу буудай, арпа, май өсүмдүктөрү жана конок же болбосо таруунун бир түрү. Мына ушул Африка бул өсүмдүктөрдүн мекени экендигин, ал эми ушул өсүмдүктөрдүн мекени болгон өсүмдүктөрдү алып келип, анын уруктарынын баардыгын тең жаңы силер көргөндөй Москвадагы өзүнүн селекциялык борбор академия ачкандагы мына ошол жерге жыйнаган. Ал эми 5-чи маданий өсүмдүктөрдүн келип чыккан борборлору бул жер ортолук деңиздин борбору. Бул жер ортолук деңизде бүгүнкү күндө биз үйүбүздө колдонуп аткан капустанын түрлөрүнүн баардыгы тең ушул жер ортолук деңизден келип чыккандыгын биз 6-класстын ботаника сабагынан да таанышып келгенбиз. Мындан сырткары жер ортолук деңиздин борборунан дагы кант кызылчасынын уруктарын жыйнап келген, ошондой эле беденин мекени экендигин, ошондой эле тоют өсүмдүктөрү, эспарсет сыяктуу. Мына ушул өсүмдүктөрдүн, маданий өсүмдүктөрдүн борбору мына ушул жер ортолук деңиз болуп саналган. Мындан сырткары дагы бул Америкага дагы экспедициялык жол менен кыдырып келген дагы, ал эми Американын, борбордук Америка же болбосо бул Мексика, Түштүк Мексика, бул жерден жүгөрүнүн мекени ушул Мексика экендигин аныктап, жана ал жерден жүгөрүнүн ар кандай сортторунун уруктарын жыйнап келген. Ошондой эле пахта, андан сырткары какао, ашкабак, бүгүнкү күндөгү кеңири таралып колдонуп келген төө бурчак мына ушул борбордук Америка же Түштүк Мексикадан алынып келинген. Жана булардын мекени ушул
түштүк Америка же болбосо Мексика экендиги. Ал эми 7-чи маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгуу борбору бул түштүк Американын жээктери болуп саналат. Бул түштүк Американын жээктеринде бул картошка, ананас жана дарылык өсүмдүктөрдү мына ушул түштүк Американын борборунун жээктеринен жыйнап келген дагы өзүнүн ушул бүт бойдон кайсы жерде экспедицияга барбасын, ал ошол өзүнүн биринчи көрүп аткан өсүмдүктөрүнүн уруктарынын бардыгын тең Москвадагы селекциялык академияга жиберип турган. Бул Вавилов өзүнүн эмгегин бүт бойдон ушул маданий өсүмдүктөрдүн сортторун изилдеп жана аларды ар бир алкакта өзгөчө СССР, башкача айтканда баарыбыз тең жакшы билебиз, мындан 25 жыл мурун СССР бул 15 республиканы түзүп турган. Мына ошол 15 республиканын бардыгына тең өзүнүн экспедицияда жыйнап келген өсүмдүктөрүнүн сортторунун бардыгын тең уруктарын тарата баштаган. Бул өзгөчө бул буудайдын сортторун абдан изилдеген, же болбосо кылкандуу өсүмдүктөргө абдан үстөмдүк жасаган. Себеп дегенде эң биринчи бул адамдардын керектөөсүнө азык түлүктүн сапатын жакшыртуу анын эң негизги максаты болуп саналган. Качан гана ушул азык түлүктүн сапаты жакшырганда адамдын организмдери дагы жакшыра тургандыгын, ошондой эле сапаттуулук канчалык жакшы болсо адамдын ден соолугу чың боло тургандыгын эң биринчи максат кылып койгон. Ошондой эле албетте буудайдан башка дагы ар кандай витаминдүү азыктардын бардыгын тең ушул өзүнүн кыдырып келген жериндеги биринчи көргөн өсүмдүктөрдүн уруктарын баарын алып келип чогултуп, анан гана 15 республикага тарата баштаган. Демек бул Вавиловдун эмгеги абдан зор экен жана абдан чоң экен. Вавилов албетте өзүнүн ушунчалык чоң эмгегин аягына чыгара алган эмес. Бирок бардык жыйнаган жыйынтыктарын ал өзүнүн китептеринде жазып кеткен. Бул албетте ар кандай терс көз караштар болгон. Себеп дегенде Вавилов бул өзү миллионердин баласы болгон. Бүт бойдон өзүнүн ушул экспедицияга кеткен акчасынын бардыгы тең өзүнүн гана чөнтөгүнөн чыккан. Мына ошондо дагы буга бут тоскон адамдар болуп, Вавиловду албетте түрмөгө каматышкан. Бирок Вавиловдун эмгеги 60 жылдан кийин кайра ачып, анын жазып кеткен китептеринин бардыгын тең карап чыккандагы Вавилов бүгүнкү күндөгү азыркы кездеги адамдардын талабына керектүү болгон илимди жазып кеткендигин билишип, бүгүн баалап жана аны жайылтып жатышат. Ошондой эле ар бир селекционерлер муну өзүлөрүнүн өлкөлөрүндө колдонушат. Мына ушул маданий өсүмдүктөрдөн башка дагы албетте үй жаныбарлары. Бул үй жаныбарларындагы өзүнүн келип чыккан борборлору бар. Анда силер көрүп тургандай, жаныбарлардын келип чыккан борборлору бул көбүнчөйүн бул түштүк Азия жана Чыгыш Азия өлкөлөрүндө үй жаныбарлары өзгөчө бодомалдар, ири бодомалдар, кичинекей бодомалдар жана канаттуулардын келип чыгышы көбүнчөйүн ушул Борбордук Азия, Түштүк Азия, Чыгыш Азия өлкөлөрүндө көбүрөөк колдонушуп жана алардын жаңы породаларын ошол ар бир алкактын өзүнө ылайыктап өстүрө башташкан. Албетте бул боюнча биз кийинки сабакта дагы ушул маданий өсүмдүктөрдүн келип чыгышы жана бүгүнкү күндөгү алардын көп түрдүү сорттору, Вавиловдон башка дагы ушул өсүмдүктөрдүн жаңы сортторун ачуудагы окумуштуулар боюнча жана жаныбарлардын жаңы породаларын алуудагы окумуштуулар боюнча кийинки сабакта кененирээк токтолобуз. Ал эми бүгүн биздин эң негизги эле максатыбыз албетте селекция деген эмне? Селекциянын кандай максаты бар? Селекция боюнча өсүмдүктөрдүн, маданий өсүмдүктөрдүн пайда болушуна негиз салган окумуштуулар же болбосо Вавиловдун эмгектери менен таанышуу болчу. Мына ушул алган билимиңерди жыйынтыктоо иретинде мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Бул суроону окуп жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Анда селекцияда жаныбарлар кайсы тандоо үчүн колдонулбайт? Жекече тандоо үчүн колдонулбайбы селекция? Жасалма селекцияда колдонулбайбы тандоо?
же массалык селекцияда жаныбарлар үчүн тандоо колдонулбайбы, же бул гибридтик тандоо колдонулбайбы? Селекцияда жаныбарлар кайсы тандоо үчүн колдонулбайт? Жекече тандообу, жасалма тандообу, массалык тандообу же гибридтик тандоодо колдонулбайбы? Албетте бул боюнча баардыгыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Селекцияда жаныбарлар массалык тандоодо колдонулбайт. Албетте массалык тандоо бул табигый тандоодо гана келип чыгат. Ал эми бул селекция болсо жасалма тандоо, жекелик тандоодо жана гибридтик тандоодо гана колдонулат. Мына балдар, мен бүгүн ушуну менен силерге селекция боюнча түшүнүк берүү жана алардын максаты боюнча түшүнүк алуу боюнча биринчи сабагымды аяктаймын. Ал эми кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.